Улан Бердибаевич, 13-cü беренеде 5-ci пункт 2-ci абзаста öz ara çekleşmegen aymaklardan okruг түзүүгө жол берилбейт деп турат да. Ошондо кийинки беренесинде АТР'дин алкагында да облустар ошо бойдон калабы ошондо? Же бир облустан бир районду башка облуска коюп берели? Жоқ, бұл жерде баяғы чектешпеген деп айтылып атат да. Мындайча айтканда ал жерде облуска карабайт, мындайча айтканда айылдарга, мындайча айтканда ошол райондордун чектөөсү боюнча сөз болуп атат. Райондордун чектөөсү боюнча. А облустар ошо бойдон эле калат экен да? Мүмкүн болушунча, мындайча айтканда биздин шайлоо комиссиясы ушул 30 округду камтыганда ошону мүмкүн болушунча аракет кылышат го деп биз ойлойбуз. Шайлоо комиссиясы кандай суроо? Талас облусунан Чүй облусуга кошуп коёбу бир какой-то аймакты. Ушу боюнча жооп берип койсоңуздар. Суу Самырды, например, Талас облусуна кошуп берип коёбу, же Чаткал эми Жалал Абад областында турат да, Талас областына. Саламатсызбы, Рыспек Исламович. Акыркы статистикага карасак, Талас областында жалпысынан 179.059 шайлоочунун саны бар. Биз ошол жанагы айтылган бир округтан 140-ка чейин плюс-минус 20% отклонение болгондо, бир Талас областы боюнча бир мандат, калганы ошол башка областтар менен чектешкен жерлер менен бирдей кошулат. Баткен областында 355.000 шайлоочу бар да саны. Ошондо Ош областынан кошулуп калабы? Да, Баткен областында жалпысынан 347.849 шайлоочу бар. Бул Баткен областы боюнча баягы ошол бөлүнгөн 140.000 чейинки шайлоочулардан ашканы бул Ош областынын чектешкен райондору боюнча кошулуп калат. Жок, бул жерде 120.000 деп айтып атпайбы? Мен общий область айттым сизге. Шайлоо 3 округ болуп калса Баткен областында. Ошондо Баткен областында 3 округ болуп калса, ошондо 10.000 эле шайлоочу жетпей калып атат да Баткен областында. Анда чектешкен район ошол Ош областынын Нокат менен чектешкен жерлери, райондон чектешкен жерлер менен да бир мандат округ болуп бөлүнөт. Улан Бердибаевич, ошо областтарды бир калтырып эле койсок кандай болот? Эми урматтуу Рыспек Исламович, биз бул мыйзам долбоорунда мындайча айтканда 30 округга бөлөбүз деп кабыл алынгандан кийин ал 30 округду бөлүү биздин борбордук шайлоо комиссиясынын жумушу да. Андан кийин биз ошол борбордук шайлоо комиссиясына дагы ушул азыр сиздер дагы айтсаңыздар, мен ойлойм ошол биздин депутаттардын сунуштарын эске алып, ошол нерсеге бөлүштүрүп атканда эске алат депчи. Ошондой талаш тартыш болбосун деп биз мыйзамда дагы 20%га чейин отклоненияга уруксат берип атабыз да, эгерде саны жетпей калса, же болбосо саны ашыкча болуп атса деп ушул 20%га чектүү отклоненияны биз ушул мыйзам долбооруна карап кетип атабыз. Улан Бердибаевич, бир эле мисал айтып кетейин. Мына, например, Талас облусуна шайлоочунун саны жетпей калса, Чаткалды кошуп койсо, например, кандидаттар Чаткалга барыш үчүн билесиз өзүңүз, через Ташкөмүр аркылуу барат, канча километрди түзөт. Ушундай бир эске алсаңыздар, ушундай жактарда бар да, туурабы? Туура. Ошону мына биздин борбордук шайлоо комиссиянын өкүлдөрү отурат, ошонун баардыгын сиздер эске алсаңыздар. Талас областы ошондо канча округ болуп калат? Бир эле округ болуп калат, туурабы ошондо? Да жетпей калып атат. Жооп берип коесуздарбы? Башында айттым, Талас областы боюнча 179.059 бул бир округ, анан калганы башка чектешкен райондор менен да бир округга, башка округга кошулуп калышы мүмкүн. Улан Бердибаевич, мен сунушумда эми шайлоо округ азыркы система менен эле калса жакшы болот эле. Ушул система конкреттүү түрдө калыптанып калды дем, шайлоочунун саны, округдар бүт, кайра эле бири-бирине кошпой эле деп сунуш берет элем да. Анан 3 кишиге мен да каршымын, ошо татыктуу талапкерди бир кишини шайласа болду. Түшүндүк.
Рысбек Исламович. Мен сунуш берем анда. Макул. Рахмат.